Assalamu алейкум, қадырман қырғызстандықтар, урматтуу шаруагерлер. Акчаны акчага уруп, акча кылып жүргөндөр, ушундай бир жакшы ойлордо, жакшы пландарды кылып, ушундай бак кылсак, ушу бак жакшы мөмөлөрдү берип турса, жылдар бою жакшы адамдан бак калат демекчи туугандар. Ушу Кандары абамын багына келип калдык биз. Жалал Абад область, Нокен району, эмне айыл эле бери аба? Момбек айлыгы Жазгак. Момбек айлык өкмөтүнө караштуу Жазгак айыл. Ошо абам ушул жерде бакты кетип бак канча эле аба? Бак бу жерде 2 адамдыкы 2 гектар 40 сотик, 2,5 гектар да? 2 гектар 40 сотик. Бу жерде 2 адамдыкы. 2 адамдыкы. Эки оңордук. Бу качан тигилди аба бул бак? Биз бакты былтыр тиккенбиз. Былтыр тиктиңиз, а? Былтыр тиктик. Туугандар, мен эскертип айтып кетейин. Мен буга чейин бир кокон гилес бак тарттым эле өзүм. Агамыкын. Анан каалоочулар болсо, дагы мындай доброжелательныйлер, башка адамдарга да жакшылык каалагандар болсо, ушул бактарды дагы не только бак, деги эле башка бир өзү бир жеке иш менен алектенген агалар болсо, ушул сизди пример кылып жаштарга көрсөтөбүз деп айттым эле мен. Абамын баласы Россиядан мени көрүп калыптыр. Россиядан көрүп, анан мен атамдын багы бар, жаңы бак тиккенбиз. Барып тартып, элге көрсөтүп, атамы дагы бир пример кылып көрсөтүң. Атамы дагы бир сагындым, бир көрөйүнчү деди эле мына. Балаңыз аты ким эле? Эркин. Эркин балаңыз бар болсун. Иштерине ийгилик. Көптөн бери аяктабы? Жок, жакында кетти. Жакында кетти. Атасынын баласы да сагынып тур да сизди тез эле. Ошолор жасады да иштин баарын. Ошолор кылып кеткен да мындан. Ошолор кылган. Эми 2 гектар канча сотик дедиңиз? 40 сотик. 2 гектар 40 сотик. Бул 2 адамдыкы. 2 адамдыкы. Бияка шерик дагы бар, а? Шерик бар бияк. Шерикке бияк өзүмдүкү. Бул шабдалы көрүп турам мен, арасында кокон гилас көрүп турам. Ооба. Бул биз кокон гилазды бу жерден биринчи эккенибиз 8ге 8 кылып эктик. Буну мага Үчкоргондон, мына Кадамжай Үчкоргондон бир акелер үйрөттү. Эл ушул жерге бактык, ушу бак жакшы болот деп. Анан ушу бактын багын эме алгандан кийин элге көрсөтүң дедим. Көрсөткөндө ошо 8ге 8 кылып муну кокон гилаз дегебиз, ортосуна 4 метрден шабдалын эгебиз деди. Баары ошого 8ге 8 кокон гилаз бар, ылдый жагында жарымынан нар жагы алма. Крипсон деген алма экен. Өзү каяктан келип калды бул идея? Бу жер жөнүндө жөнөкөй эгин жер болуп жатат, а? Үлүш жер, бу жерге картошка эктик. Беде болду, кыргыз өзү мака кетеле, макан эгип жүрдү жүгөрүдө. Анан каяктан бул идея келип калды? Бул идея мен ошол жак менен байланышым бар, ошого Үчкоргон Кадамжайдагы багбандар менен байланышым бар. Кызыгып жүргөм. Мурдадан эле. Мындан бир 6-7 жыл мурун кызыгат эле. Акыры мени алып келип ушу заставить этиштип алар. Ушуну эгиң эле, эгиң деп. Анан аякта основной үлүштө пахта, сакта, мака жок экен. Основной ушу бак. Основной бак, багбанчылык менен займат экен алар. Шабдалы, өрүк, алма, основной шабдалы өрүк экен алар. Мен көргөнүм. И курма экен. Бул мына шабдалы эгип сиз неге ушуну тандадыңыз? Шабдалы менен гиласты түшүндүрүп бериңизчи. Айтып атыңыз эле, сөзүңүздү бөлүп койдум мен. Мага тандаганымдын себеби шабдалы этерек жок болот деп айткандан ошо ортосуна 4 метрди өзүлөрү коюп беришти. 8ге 8 эккенин себеби бул чоңойгондо шагы кенен тарбайат экен дагы. Түшүмү дагы жакшыраак болот деп айтышты. Ошондо мына биякты көрсөткөм да. Ошондо 8ге 8 болот биягына. Арканы көрсөтөм. Арканы. Ошондо 8 биякта бияк турат мына. Ортодогу бир ряд толук неме экен? Толук шабдалы. Бул толук шабдалы. Ийинки немеде алынып кала турган нерсе. Мына өтө неме кылынган экен да, умна кадам ташталган экен да бул жерде. Бери ичине ушу 4 катардан кылып ушу пахта кийип коебуз. Пахта болот, пахтадан кийин уже немеси болот. Быйыл эрте жазда, мен мындайча айтканда, күздө, былтыр күздө. Түбүн чөгөрүп 1 метрден тегерет. Диаметринен чөгөрүп туруп көң салдырып койдум. И амофос салдым ар биринин түбүнө кичине. Көң менен амофос. Ушул жерге, мисалы үчүн ушу 1 гектарына эле ушу 1,20 18 портер көң салдым ушу азыр. Ошол жерге казган бердик. Каздырып, как буну каздырып, анан шорду салып, анан көң салып койдук. Сонун болуп тур да, күч болуп турат экен да. Мына сугарып, неме кылып атабыз. Дасаласа.
Муну өтө жакты мага карагыла, туугандар. Быйыл кичине болду эми, кичине азаздан болду. Былтыр эктиңер быйыл болду. Былтыр эктик эле, азаздан болду. Бирден экиден ос дегенге бар экен. Бар, Кудай каласа. Ошондо өтө жакшы болду да, мына ортодогу ряд, мына шабдал ряд жок болот. Жок болот. Келечеги жок. Келечеги бул жок боло турган нерсе. Муну эки сырткы рядда токон гилаштар бар. Бул токон гилаштар чоңоюп, мөмөгө кирип, шактары гилеп шактап калганда, чоң дарак болуп баштаганда, булар жок болот. Шабдаллар жок болот. А мына гилаштар, Мына келмен. ооба. Мына көрсөт. Черешня. О, түндүктө туугандар сураптыр. Токон гилашыңар эмне? Черешня туугандар, орусчасы. Ушугунда эле жарымынан нар жагында ошо алма. Ушул эле акыбалда. Ушул ахуалда. Аяктарда алма калат, шабдалар. Алма калат, шабдалы кетет. Сонун экен. Алма дагы ушу 8ге 8 келди. Ошондо расходу кандай эсептелинген? Эсеби бар расходдун? Эми расходу bunga 600 түп ашыгырактан 640 650 түп көчөт ек. Шериктики менен чогуу. Андан башка. Өзүңүздүкү. Өзүмүн 1 гектар 20 сотке 640 түп эккен. Анын ичинде шабдалы где-то bir 400 түптөй. 220дан ашыгырагы кокон келет менен алма болду. Тегеретип тосконубуз, ал тосконубуз зым менен тостук, анан жанагындан неме бетон столба менен тосуп койдук. Тосулган забор мына проволока, колючая проволока турат жерде. 20 сантиметрден кийин сетка кеткен. Bunun başına da колючая проволока тартылган. 2, 3, астында жок, а? Астында зым бар. Астында жөнлө. Жанагы 4 түп, 3 түп зым кеткен, а? Зым кеткен, а. Муну сетка менен тосулган мондай. Бу бетондор канча бир 10лукпу? 10 же ondan чоңбу? 12лик. 10га 12 да, 10га 12. 10га 12. Стойкалар. 1.73 менин боюм мына, туугандар. 1.73. А бул менин боюм Жакшы ким бу? 20 сантиметр узун экен. Азыр бу сетканын метрин өзү биз о немесин 100дөн алдык, 1000 сомдон алдык да, 10 метр болот экен бир сетканы. Bir rulon, ha? Rulon. Ооба. Rulon ошо 1000 сомдон алганбыз. Немени болсо, мына бетон столбаны болсо, ушул жерге алып келишибиз менен 330дан келди бизге. 330дан келди. 330 сомдон алдык, бир үчтүгү. Бул жанагы жогорку сапатта неме алынганы бул. Жасалган. Бул жанагы арматураны тартып туруп, ооба. бетонду ичинде арматурасы бар. Ооба. Арматурасы бар, мына жалбаттан алып келгенбиз. Жанагы бундайды туугандар арзан тапса деле болот. Бирок алар жасаш керек экен. Ооба. Буну атайын немелерде арматурасын тартып туруп, анан бетонду куйгандан кийин парда курутат экен да буну. Ошо жакшы болот экен. Чыгарат экен. Анан жерле воздухты чыгарып. Ооба, воздухты чыгарып, жогорку сапатта кылып берет. Кымбаты. Анан арзан варианты бар, аны өзүбүз кылсак деле болот. Чыгаштан апалканы кылып, кылып атат, жасап атат аны. Ооба. Ал бирок укаланып кеткен жаман. кеткен. О жерге көмгөн жериңер тез эле чирип, 4-5 жыл эле укаланып калган жаман экен. Монда жогорку сапаттагысын алсаңар, бир кылганга жараша, Раши навсегда калат ошо бойдон. Ошондо мына узуну канча акча кетти ошондо, расходун. Эми мындайча айтканда бизге сетка менен немеге жанагы бетонго, стойкасына 50 миңден аштан кеткенде где-то 110 миң сом менен ушу сетканы немени тосуп алдым. Бир жагы мен, бир жагы шерик. Ошондо бир жагы сиздики 110 миң сом менен тосулду. Тосулду. 110 миң сом кетти. Кызматты өзүңөр кылдыңар, а? Кызмат өзүм балдары менен өз баласы. Бала чакаңыз менен өзүңүз метрин канча дедиңиз? 458 метр. 450 метр. 450 метр. Ошондо 450 метрге 110 миң сом акча кетти. Ошондо сиз эсептең канча метр тосушуңуз керек? Ошону бөлүп коесуз. Ооба. Бир стойка 350 сом дедиңизби? 330 сомдон айланышы. 330 сомдон бир стойка, сетка бир рулону 1000 сомдон алдык. Бир рулону 1000 сомдон. Стойка менен стойканын арасы канча болуп калды бул жерде? 2.73 чейин болду. 2.73 чейин. Отуруп алып, эсептесеңиз боло берет эми. Калькуляторду жагып алып, менин жерим мынча сомго тосот экенм деп. Ошо. Анан кичине плюс-минус нары бас бери баштары бар. Ооба. Алардын эми жагы анчалык эсептебейбиз. Эми аны муну көчөт тегип атканда деле канча немеси бар. Ооба. Айтпадык да. Ооба, алар деле жазылбай тургандар деле бар, мелочтары. Анан көчөттү канча сомдук эктиңиз ошондо? Канча сомдон туура келди сизге? Көчөттү где-то бир 60 миң сомдой
56 ушу алып келишибиз, эккенибиз ушу 60 миң сомдой расходубуз болду. Алып келип, мына Егип отургузуп, ушу бүткөнү ушу 60 миң сомдой болгон. мына кокон гилас менен Шабдалы баары биригип. Канча сомдон келди булар? Аркылы алынганда булары 120дан алган мен. 120дан, а? Шабдалычы? Шабдалы 70-80ден алган. 70-80ден, а? Бул кандай сортта бул шабдалы? Бул бизде Рани Элберт деп коет экен. И кокон гилазды 4-чүсү деп айт. 4-чүсү бул. 4-чүсү. Шабдалы 2 кыл, 3 кыл мани. Шабдалы Рани Элберт ал 1, анан кийин эртегиси бар. Анан жанагы кичинекей аны неме деп коет, нектарин деп коет. Ошонусу анекте. Сырты жок, жана жүнү жок. Компот бар. Компот бар. Чоң апалар, алып берет. Жүдө алат, да? Кыйналбай компот кылып берет. Компотту кудай калса кышы менен ичип жеп. Дуасын рахматын айтып абама. Ошондо аба бул 60 миң сомдой бул кеткен болсо, 110 миң сомдой заборго кеткен болсо, забор кымбат түшөт экен да, сен бул. Забор өтө кымбат. Забор өтө кымбат. Өзүбүзгө жакшы болду азыр буну тоскоп. Бирөөгө жаман көрүнбөйт, малың кирип. Бирөөнүн малы кирбейт. Ооба. Биз өзүбүздүн да малды киргизбейбиз. Ооба. Таза болду ошон үчүн, сындырбады. Бир мал сал кирип кете турган болсо, баарын сагын сындырып өлтүрөт бачагы. Баарын өлтүрүп. Ооба. Бирөө менен капалашканыңыз калат да. Ошого анын кереги жок. Ошого бүт тегеретип тосуп алдык биз. Бул бак мөмөгө кирип калса, кудай калса. Бул жаңы биринчи мөмө өрөткөн малындагы 1 жылдык эле мөмөсү менен бул актайт, кудай калса. Кудай каласа. Ошогуну ушактактарын, немелерин, жанагы ызбыттарын карап анан кийин эгип атабыз да. Ошолорун карап, э? Ооба, азыр эми элчиликте көп эле баштады ошо, менимче бул айылда деле көп эгип атат. Көп эгип баштады. Эгип баштады ошо мындай немени. Мына башка бир дыйканчылык кылсак, мына пакта эгип ушу биздин ушу өрөөндө пакта көп эгилет. Мына илгертен биз пакта чабып, кетмен чабып, ушу күнгө күйүп ушинтип чоңойгонбуз. Бул пактанын бияк тарттым, көрсөттүм да. Бул пактаны жылда эгиш керек, жылда караш керек. Анан где-то гектарда бир 100 миң доход берсе зор болот. Расходу көбүрөөк. Расходу көп, мээнети көп. Анан где-то 100 миң сом гектардан доход берсе өтө зор болгон болот ал. А бул кудай буйрса, буну бир карап, кыйналып, расход кылып бир кылып алсак, бул кийин жылда боло берет. Буну жылда экпейсиз, жылда чаппайсыз, жылда неме кылбайсыз. Бир удобрение бересиз, астынан көң листовой берсеңиз бересиз, бербесеңиз жок. Мен уже дарыладым, 2 жолу дарыладым. Дарыладыңыз, а? Дарылап койдум 2 жолу уже. Жанагы ширепиреге каршы кыркып неме кылгандан кийин ошо жаңы былтыркы немесин өскөнү кыркып, жанагындай чаша деп коет экен, ошонусун жасатып, жана немелерди алып келдим ошо баланчылардычы. Өзүлөрү келип кыркып беришти. Биринчи. Эми үйрөндүк. Мен да үйрөндүм ичине. Жана эркек ургачы дегендер, да? Ошону эми булар мындайча айтканда чаша деп коет экен. Момунт өстүрөт да? Чаша кылат экен, ооба. Тарак өстүрүп, ушинтип өсөт. Ошондой кылдышып, жасап кыркып беришти. Ошогуну кыркканда бир неме кылдым. Дарыладым. Бир кырккандан. Андан кийин сразу ошо шире менен немеге дагы бир дары бердим да. Экинчи дарыны берип бүттүм ошо. Жакшы азыр көчөттөр, а? Көчөт кудай кааласа нормаль болот. Неме потеря болдубу? Мына былтыр эккен болсо. Потеря болот. Канча процент бар? Эми канча десем бир 20дай жок болду да. Эми нары бери сындырып кеткени болот экен. Бунун чыкпай калганы болот экен, жанагындай курап калганы. Ошактан келгенде эле өзү. Нарактан келгенде. Келгенде эккени ошо көктөгөнү көктөдү. 20% ошон да, общий. 20 эмес, где-то 10% болобу ошо. 10%, 100дөн 13-түгү деп коелу. 100дөн 13-түк десем деле көп болуп кетет. 100дөн 4-5 берди. Жакшы экен анда. 20-түк, 25түк кетти ушунда. Общий количестводан 600дөн, 600-түктөн где-то 23-түктөй өспөй калса, алда ал өтө жакшы. Өтө жакшы көрсөткүч ала. Жакшы экен анда. Кудай буйрса, ушул мөмөлөр пышканда дагы келип тартып, доход кандай болуп атат, мөмөлөр кандай болуп атат, да? Кудай буйрса бир бейбечелерге мындан чыгарып турабыз. Кудай кааласа. Колунда жокторго компот жабып алгыла, варенье жабып алгыла деп чыгарып турабыз, а? Биз списогун алып келип беребиз. Кудай кааласа. Кимдерге берилиш керек экен? Онда кудай кааласа. Жакшы экен мына. Арасы дагы кеңири. Мына гиластар чоңойсо шамал арасында жүрүп өтө сонун болот экен да бул жерде. Ооба, ошого. Мына шабдалар жок болот, элестеткиле. Шабдалар жок, только гиластар бар. Арасы 4 метрден нар жагы 4 метр, биягы 8 метр болуп калса, 8ге 8 болуп атат. Мына гилазды мына карап калганда. 8ге 8 болуп кетти. 8 болот.
Өтө сонун болот экен. 8-ге 8. Жанагы гилаштардагы өтө астыдагы жоон, шабактардагы жоон болот экен да, жанагы бири-биринен кысылып көп бакта ничке болуп калган баары. Ооба. Анан жанагы баккан берген мөмөсү дагы жүдөмүш болуп калат экен. Ооба. Кичинерип келет экен да. Жанагы товарный видин жоготот экен. Өтө сонун экен ошондон да. 170 000 сом канчага кетти? Ушу жерге 1 гектар 20 сотик. 20 сотик. 1 гектар 20 сотик. Бу жерде өтө чоң плюс. Дагы Эми бу жерде кошуна нар жакты тоскон да бул жерде. Ооба, эки жактан Жамма-жан жерди жарымын кошуна тоскон, жарымын авам тоскон. Ошондо расход жарымы жок болгон сетка тосуш. Ооба. Эгер кошуна жок болгондо авам өзү жалгыз кылганда биягы 110 000 сом, кошулат эле. биягына узунуна дагы 110 000 сом, 220 000 сом кетет эле. Кошулат эле. Бул кошуна менен келишкени кошунага дагы авама дагы плюс. Ортодогу бир тосук жок болду мындай курабыз. Ошондо эгер сиз дагы кылам десеңиз, нар жактагы, бер жактагы кошуналарды көндүрсөңүз, өтө жакшы болот, Ооба. Ошондой экен туугандар. Бул аба айтпай калган сөздөр болсо, кийинки келгенде дагы сурап кетем эми. Кудай кааласа. Бир калоо тилек, жакшы ойлор. Биздин ушу көрүүчүлөр көп. Ушундай бак кылам, сарай салам, мал байлайм, башка бир иштерди кылам. Бир чакан бизнестерди кылам, үйдө бала чака менен тиричилик кылам дегендер көп. Ошолорго бир калоо тилек, советтериңиз болсо, бир айтып койсоңуз болот. Эми мен эмне деп айтат элем? Азыр бул эми иштердин бир чекеси эле болуш керек да. Мындайча айтканда, бакка деле ишти кылганда бир адам ушу ора болот экен. Эрмектеп, ушуну карап, нар жак бер жагын карап, ушу неме кылат экенсиң да. Ошон үчүн бала чака менен бизге, мен ойлойм, ушу бизге ушу 1 гектар 20 сотик мен бир балам алып калам да. Ооба. Ошол менен бизге жетет ушул бак. Силерди кеңири багат, Бизи кенен багат деп ойлойсуң да. Мына эми кийин мына ортосундагы пактада эгилбей, жөн эле чөп эгип коебуз, ошол эле болуп калат. Ооба. Түгүн тазалап, мөмөсүн карап, дарылап, терип алыш. Башкаларга да айтарым, ушундай азыр не только бу немеге Баткенде же нар жакта ким Оштон нары ноокаттагыларда экте, бизде деле эксе болот экен мына. Ооба. Бизде мына Нокен районунда деле эксе болот экен. Мен мындайча караганда мына Шамал сайдан көрүп атабыз. Биякта немеден көрдүм, мына Ленинскийдин жогору жагы Аралдан көрдүк. Кыскасы бизде деле болот экен, бак эге турган болсо. Уну коркпой эле кичине расходунан качпай эгиш керек экен. Кудай калса, Алла Кудай неме кылса берсе, ан 1-2 жылдан кийин көрсө болот эми. Кудай буйрса. Кудай буйрса. Эми ал дагы башка эмне деп айтам, эми бизнестин аркылын кылып көрдүк чынында. Ал эми бизге бул мындай эрмектегенге жакшы. Бала чака менен ушунчакен ичинде жүрүп, өзү ичинде жүрүп, муну бактын өскөнүгө ошону ырахат алат экенсиң адам. Мен ошого бак эгем деп ушу жанагыларга барып жүрүп, аяктан алма жүктөдүк, шабдалы жүктөдүк Россияга, аларды да кылып көрдүк. Анан кийин кой ушу эгип көрөлүчү биз дагы. Эксек болот экен, мына мен көрүп атам, результат болот экен Кудай кааласа. Мына экинчи жылы уже болгону мага билинди ошо. Ар бир түптөн 1ден, 2ден ар жерлеринде бар да. Оз тийгенге. Оз тийгенге бар бизге Кудай кааласа, эми кийинки жылдары жазын берип калса, жакшы неме болсо, үшүк албаса эле болот экен. Расход тактап баштайт уже. Расход тактайт Кудай кааласа. Эми ошо тактайт деп эгебиз жабын, андан башка. Нары өзүбүздө базарыбыз бар. Аябай жакшы экен. Ооба. Аябай жакшы экен. Кана бизге көпчүлүк эге турган болсо, кошоналарга да айтып атабыз, эккиле, бир эле мага эмес, баарыбызга эксек, ошондо бизге машина келет. Жана фуралар ошондо келет. Фуралар Россияга, Казакстанга деген, ошондо келет бизге. Муну былтыркы эгилген шабдалы, былтыр эгилген. А быйыл мына көрсөттүң да? Мында 1, 2, 3 түз экен. Бул анжир шабдалы деп коет буну. Анжир шабдалы. Арасында чыгып кошулуп келип калгандардан да. Атак бу жерде өзү бул шабдалынын сорту, ошо чемпион бар. Ранний Эльберт деп коет, ошонусу. Ошолар бар. Ооба. Оз тийгенге быйыл бар экен. Оз тийгенге Кудай кааласа бар быйыл. Ошондой. Анда бир балаңызга салам жолдоп коюңуз. Балаңызга чоң рахмат. Ошо айтып деп, элге атам көрсөтүп, бизди бакта көрсөткөлө деген бир. Эркен салам балам. Добро желательно баланы тарбия кылган сизге чоң рахмат аба. Бар болуң. Иштерге ийгилик. Болду. Дагы келип, силерге да ийгилик.
Дагы келип кабар алып турайлы. Тартып элге ушундай реклама кылып, эми көрсөтүп аткан силерге да рахмат. Бул эми эмнеден рекламадан эле неме эмес. Бул Кудай кааласа элдин мындай немелерин ойлоп атасыңар. Ушу бирин көрүп, бири кайта кичине өзүнө өзү жакшы неме болуп калат, силерге себеп болот, силер аркылуу. Бак тегип кичине пайдаланса. Болуп калсак, ооба. Рахмат силерге. Ооба. Андыктан туугандар ушундай кимди, ким жеке өзүнүн иши менен алектенет, ким үйдө эле отуруп оокат кылат, бала чакасы менен, үй бүлөсү менен 0550 35 37 37 номерге WhatsApp'тан жазып, чалып, кайрылып, биз дагы ушундай короону көрсөтөйүн, мен дагы багымды көрсөтөйүн, ушундай иш менен алектенем дегендер болсо, бул кызмат бекер. Бул кызмат бекер болот туугандар. Барып биз ошактарга жолубуз түшкөндө сиз сизге учурап, ушундай сиздин корооңуздан, багыңыздан, чакан ишканаңыздан ушундай видео обзор жасап кетебиз. Бул элге бир сиздин кылган жакшылыгыңыз, бир садагаңыз болуп калат. Андыктан тынч болуңуз, бар болуңуз. Кайгы эле лайк. Иштерге ийгилик.